Ассалаумалейкум. Жалпы барыңыздарга кутмандуу күн каалайм. Биз ушул Бишкек шаарындагы сатылып жаткан үйлөрдү тартууну уланып жатабыз. Бүгүн 13 сентябрь 2021 жыл. Бул чыгарышта мына ушул видеодо алдыңыздарда көрүп турган магазини менен даяр өтө бейиштегидей үй экен. Үйдүн ичин азыр мен көрүп чыктым. Ушундай жакшы абалдагы өтө даяр бизнес менен магазин менен кошо 2 кабаттуу 7 бөлмөлүү үй сатып жатат. Бул үйдүн дареги Бишкек району. Мына азыркы сиздер көрүп жаткан Осмонов көчөсү. Осмонов көчөсү менен сиздер мына түз ак маршрутка келатат. Ошол маршрутка келаткан көчө Тойгонбаева көчөсү. Тойгонбаева Осмонова көчөсү кесилишет. Ушул үйгө азыр сиздер 2 дарек менен кирсеңиздер болот экен. Мына түздөгү Эконом Плюс магазинин жанында бир дарбаза турат. Ошол жерден сиздер Тойгонбаева 36 деп киресиздер. Бул жагында мына Нексиянын артында дагы бир эшик турат. Оң жагында кызыл дарбаза. Ал жер Осмонова 33. Ушул эле үйгө 2 көчөдөн кирсе болот. Биз азыр ичинде сиздерге көрсөтүп кетебиз. Биз менен 10 мүнөт бою чогуу болуп туруңуздар. Мен азыр Тойгонбаева 36 дарегиндеги жайгашкан дарбазадан кирип жатам. Бул үйдөн азыр эси мен менен тосуп алат. Мен азыр бул жерден тыкылдатайын, эси тосуп алсын. Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы жашоо болуп атабы? Кудайга шүгүр, рахмат. Сиз бул жакта эс болосузбу? Эсимен. Негизи мен видеонун башында дагы айтып кетейин, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн негизги сотугу жалпы эсептегенде 7 сотук, бирок документально айтканда 4,5 сотук. Бул гойдо болгондуктан жалпы общий аянт менен эсептегенде 7 сотук, квадрат метрге бөлүп эсептегенибизде 270 квадрат метр жалпы. Сөздү кыскарталы дагы бул үйдүн ээси менен биз тааныштырып чыгалы. Үйдү кандай максатта сатып атат? Биз сиздерге айтып кеткенде 7 бөлмөлүү үйдү канча жылда бүттү эле, сырты эмнеден болгон? Ошондой эле бул жакта магазин дагы бар экен, жакшы бизнес болуп аткан кезде неге сатып атат деген сиздерде албетте суроо туюлбай калат. Туюлбай калбайт. Ошол суроого өзү жооп берсин. Келиңиз. Бул үй жаңы эле түшкөн. Үй где-то бир 4 жыл болуп калды. Үй 1,5 кирпич, фундамент жакшы, өзүбүз үчүн салганбыз. Себеби биз эми айыл жергесине кетип атабыз. Ошо айылда эч ким калбагандыктан, ошол эми баардык эле жайгашкан бизнес баары өзүн актайт. Бул эң жакшы үйлөрдүн бири болуп эсептелет биздин райондо. Мен бул видеону тартканга чейин дагы үйлөрдү бир сыйра көрүп чыктым деп жана сиздерге айтып кеттим. Энди сөздү кыскартайын дагы бир үйдү дагы үйгө чейин магазинди көрсөтүп коеюн. Азыр бул жакта кадимкидей эле соода жүрүп жаткан кез экен. Бул жакта бүт магазинге керектелүүчү холодильниктер, суусундуктарды, узаткычтары, бүт кондиционерлер бар. Бул жакта 2 кондиционер дагы турат. Булар кандай болот? Үйдүн баасына киреби же отдельный соода болобу? Муну отдельно соода болот. Холодильниктер, ошол баары товар-сабар менен кошуп туруп, анан келишим түрдө эсептейбиз. Түшүнүктүү. Эми мен бул жерден көрсөтүүнү баштайын. Башында эле айтып кетейин, бул 2 кабаттуу бөлмөгө 2 ход бар экен. Кааласаңыздар, бул жактан да кирсеңиздер болот. Бул жактан да кирсеңиздер болот, бирок эсинин өзүнүн айтуусу боюнча бул жактан көп учурда конок тосуучу ход деп айтты. Бул жактан негизи күнүмдүк жашоого ушул көчөдөн, ушул эшиктен кирип жашачу экен. Эми сөздү кыскартайын дагы, ушул конок тосуучу бөлмөдөн баштайлы. Азыр биз биринчи ирет киргенде прихожка бар экен. Прихожканын узун туурасы канча болуп калды? Бул прихожканын узун туурасы 1,50-гө 2,50, бийиктиги потолоктуку где-то 3 метрге жакын. 3 метрге жакын. Андан кийин биз бул жерде дагы бир чоң зал. Бул жер канча болуп калат?
Бул комната 6га 5. Бул биздин холубуз. Бардыгы бар. Бул холду отдельно бардык комнаталарга бөлүнүп кетет. Экинчи этажга лестницабыз, бул жакка өзүбүз отурган комната, эс алып, анан бул жакта залыбыз бар. Ошол сол жактагы биринчи бөлмөнү көрсөтүүнү баштайлы. Жети бөлмөнүн биринчи бөлмөсү бул жакта эң эле баягы конок тосуучу бөлмөлөрдүн бирөөсү экен. Бул жакта эле бүт даяр экен, Нелерден жасалган бул? Бул эми баары эле даяр, обойлор жаңы типтеги, пардалар, люстра, бардыгы эле бар, электричество келген, отопление, теплый пол менен ысыйт, баары эле бар, даяр, Кудайым буюрса. Түшүнүктүү. Потолокто неден жасалган бул потолок? Потолок бул гипсокартон, четтери, ортосу болсо мемеден. Ошо четтери гипсокартон, анын ортосу натяжной потолок. Бул дизайнерский болуп эсептелет потолок. Ушул бир өзүнчө бир бакыт алып келинген да. Түшүнүктүү. Эми кийинки бөлмөлөр. Биз биринчи экинчи кабатка дагы чыгалы. Экинчи кабатты тарткан соң бул жерде эки хоттоп силерге айтпадымбы? Ошондуктан биринчи экинчи кабатты көрсөтүп бүтүп, анан биринчи кабаттан экинчи эшиктен чыгып кетели. Экинчи кабатка көтөрүлүп атабыз. Биз чыкканыбызда деле 1, 2, 3, 4, 5 эшик бар экен. Булар кандай болду экен? Сол капталдан баштайлычы. Бул жакта не бар бул? Спальня бар. Спальный, ата-энемдин спальныйы. Uzun турасы канча? Uzun турасы 5ке 5. 5ке 5, а? 5. Баары бар экен. Бул жактагы багы жылуу системасы кирген, а? Системасы кирген. Баары даяр. Чыкканыбызда оң жакта дагы бир бөлмө бар. Бул жактан эмне? Uzun турасы канча бул жактын? Бул жактыкы дагы uzun турасы 5ке 5. Бул дагы спальный. Радиатор баары бар. Күнгө бет. Жылуу системасы дагы бар деген. Жылуу системасы бар даяр. Так, бул жакта дагы экинчи оң каптагы эшикти ачалы дагы. Бул жак өзгөчө. Эки четтери кафелдентир, бүт эле баардыгы кафелденген. Жылуу системасы деле бар болушу керек. Uzun турасы канча болуп калды бияктыкы? Uzun турасы бул жактыкы 5ке 3. Бунун баары теплый пол менен болгон. Андан сырткары еще радиатор. Центральный канализацияга уланган. Туалет, аристон, душ баары кошулган. Кошулган, э? Андан кийин дагы бир үчүнчү эшикти ачалычы. Экинчи кабатта эле ушундай бөлмөлөр көп экен. Биякта дагы бир кыздарыңыздын бөлмөлөрү окшот булар, э? Бул биздин детский. Бул жак uzun турасы 5ке 4,5. Отоплениясы болгон, кирген баары эле. Баары бүткөн. Детский бөлмөлөрдүн бирөөсү экен, э, биякта? Детский бөлмөлөр. Эми туш дагы бир. Бул жак менимче мусулманский душ окшот бул жак, а? Бул жак атайын ошо намаз окуган үчүн дааратканабыз бизден. Ошо өзүбүз даарат алып туруп, анан намаз окуйбуз. Намаз окуйсуздар. Бул жагында терезелер бар экен. Мына биринчи кабаттан астыңкы залдарды, же болбосо сыртты дагы көрүп турсаңыздар болот. Эми биз биринчи кабатка түшөлү дагы сиздерге жана айтып кеткен жерлерди көрсөтүүнү уланталы. Эми биз ушу экинчи кабаттан биринчи кабатка түштүк. Бул жерде мен азыр өзүм айтып кетейин. Ошо конок келгендер үчүн атайын дагы ушул жерге дагы бир кичинекей бир жерге туалет кол жуучу жер дагы кылып коюптур. Унитазы бар, мына көрүп турасыздар. Бул жерде дагы жарыктануучу лампасы бар, ошондой эле асты кафелденген полный. Анын жанында кичинекей бир кладовка. Орусча айтканыбызда кладовка, бүт кийимдер, майда чүйдө нерселердин баарын ушул жака коюп койсо болот. Эми жанагы экинчи эшиктен чыкса болот деген бөлмөгө киребиз.
Бул жерде Эсин өзүнүн айтуусу боюнча ушул үйдү куруп бүткөнгө чейин күн сайын ушул жерде тамактанып, күн сайын ушул жерде телевизор көрүп, бири бири менен сүйлөшүп отурган жердин бирөөсү ушул жер экен. Бул жер узун туурасы канча болуп калат? Бул жерибиз 5,30, бул жагы узуну 5,30, бул жагы 5. Бул жакта өзүбүз кечинде келип, сүйлөшүп, отуруп, телевизор көрүп, ушул жаңылыктарыбызды бири-бирибизге айтып отурган комната. Ушинтип бул жактарда мен шашпай бир көрсөтүп коеюн. Ушунда дивандары бар. Обойлор бүт эле, мен азыр обойлорду да айтпай кетпепмин. Бүт эле бардык бөлмөлөрдө өз-өзүнчө ар бир бөлмөгө обойлор берилген. Эми бул жакты караңыздар, гүлдөп койгонун карасаңыздар, баа бериш керек, баа бериш керек. Бир эле сөз. Ана потолокту караңыздар. Потолок эмне бул? Потолок бул пластик менен болгон. Бул жерде кухня болгон үчүн баягы бууланып, неме болбош үчүн пластик атайын кылганбыз. Ушул кухнянын бардык эле үйгө керектүү тиричиликтердин газ, холодильник, вытяжка баары бар. Раковина дагы бар деңиз, Раковина дагы бар. Бул жанагы камеранын немеси ушул жерде турган, жана магазиндин. Ушул магазинде ушул жерден отуруп чай ичип карап турганга жакшы, ыңгайлуу жер. Эми биз ушул чай ичкен жерден дагы бир жайга кирет окшойбуз, Биякта дагы нечинчи бөлмө болуп калды ошондо? 5-6 болуп калды ошо. 7-чи бөлмөбүз. Бул жерде өзүнчө детскийге аракет кылып жасаганым. Бул жер толугу менен бүтө элек, эми мебель калды. Кудайым буюрса бул жака да интернет, телевизор баарын кирген. Эми аракет кылып бүтүргөнбүз. Бул жакта теплый пол, радиатор отоплениясы. Узун туурасы канча болуп калды ошондо? Узун туурасы бул жагы 5 метр туурасы, узундугу 8. Туурасы 5, узундугу 8 деп. Бул жакта дагы баягы жылуулук системасы кирген да. Ооба, жылуулук системасы кирген бул жакка. Жер теплый пол, кухнядагы бул да комната. И радиатор, 2 радиатор кошулган. Бул жакта да 2 радиатор кошулган дейт. Эми биз кайра сыртка кирели. Сыртка чыгалы дагы. Сыртта дагы 2 подвал бар дейт. Ал жакта очоккана бар дагы. Ошондой эле баягы биздеги эң башкы айта турган нерсе мына ушул жылуулук системасы кантип иштейт, кайсы жерде орнотулган деген суроолорго азыр эми жооп алалы. Биз азыр ушул подвалга түшүп атабыз. Бул жака киргенде эле өзүңүздөр көрүп тургандай эле жанагы жылуулук системанын орнотулган системасы ушул жерде. Ушул система полностью уже давыма кылганбыз. Бул газовый отопление. Ортосундагы көмүр менен и четиндеги бул электрический. Үй 3 фаза. 3 фаза. 3 фаза, трехфазный. Отопление ар бир комнатага кирген теплый полдуку системалардын өзүнчө кайсы үй жылуу болуп кетсе ошону азайтып койсо болот, муздап кетсе көбөйтүп койсо болот. 2 насос бар. Биринчи этажга, анан экинчи этажга айландырган. Отдельно коюлган. Отдельно коюлган системалар. Ушул отундар бул жакка. Ушунда биякта отундарды ушул жака коюп койгонсуңар да, Ооба. Жана кышында ушул эле отундар менен жагып туруп башкарып жылуулукту эметип берет экенсиңер да. Эми шаарда болгон үчүн биз газ менен эле колдонобуз. Көп учурда. Газ менен көп учурда. Анан буюрса ар нерсе болушу мүмкүн, ошон үчүн отундарды даярдап койгон. Эми убакытты кыскарталы, баттан чыгып, чоң очокканасы дагы бар экен. Ушул эле кухнянын алдында. Очокканага дагы кирип, кыска көрсөтүп коелу. Киргенде асты азыркы учурда кафелденген, кафел болгон. Бул жакта дагы газ плита бар, раковинасы бар экен. Бул жерде 2 очок бар экен, бирөөсү шорпого, бирөөсү ашка. Бүт нерсе бар. Узун туурасы канча болуп калды эми бул жердин? Узун туурасы 3-кө 4. Ушул казан, бир койдун казаны, атайын аш басканга. Бул кухняга дагы газ кирген, канализация кирген, раковина бар и шкафтарды орнотконбуз. Бир эле минусу бул вытяжкага убакыт болбой калды, эми аны да жакында коебуз. Мурун өзү негизи коюлган болчу экен, бул жака. Бирок алып туруп кайра башка коеюн деген ойдо алып койгон экенсиз. Ооба, ошону бир жакшыраак азыр жаңы мемеге модасына байланыштуу азыр ошону койгонго аракет кылабыз. Бул жерде өзүбүз жайдын күнү
Тапчанда отурабыз, кыргызчасы Сөрүдө. Сөрүнүн атайын Оштон алдырганмын. Мындай Өзүңүздөр үчүн. өзүбүз үчүн Айылды эстеп турушун. айылды эстеп, ошо айылды сагынып. Мен ошону айтайын деп аткам. Биринчи эле киргенде ошо көзгө ушул нерсе илинди. Мындай карасам бул жакта кенен жерлер турат, чөптөр, гүлдөр өсүп турат. Мисалы, айылда дагы ушундай көп кездешет. Жакшы ушундай шаар ичине алып келип, ушинтип орнотконго баа берсек болот. Үйдү жакшы кылып жасап, моундай эмени сүтүктөн откотту түшүргөн не деп койчу эле ушунун атын? Суу түшкөн ушул турбалар менен келет дагы, анан сыртка чыгып кетет. Анан бул жерде огород жакшы гүлдөйт баары. Анан канализацияга дагы 2 люк бар. 2 үй кошулганда бирөө бар. Анан бул жагында болсо общий канализацияга кеткен люк бар. Люк бар, Бул жакта жанагы мен видеонун башында бир нерсени унутупмун. Азыр мен ушул нерсени силерге тушундуруп кетем. Мына ушул үйдө азыр квартиранттар бар экен. Биз бул үйдүн ичине кирмейбиз, бирок сыртынан гана көрсөтөбүз. Бул жакта дагы канча бөлмө бар экен, бул дагы ушул үйдүн сатылып аткан үйдүн ичине киреби деген суроолорго азыр ээси жооп берсин. Ушул үй дагы кирет. Сатылган үйгө бул 9га 8, 80 квадрат ичи. Жалпы 80 квадрат ичинде 4 комната бар. Андан тышкары туалет, душ и кухнясы бар. Бул жерге 2 машина оңой кирет, кенен батат. Бул жерге 2 машина. Отдельно барат да, аркы Осмонова көчө менен кирсе болот. Мен башында айтып кеткенмин, экинчи дареги бар, ал Осмонова 33 деп. Картадан эле издесеңиздер болот, болбосо келгенде эле ошол 4 көчөнүн маңдайында жазылып турат. Бул жакта дагы бир ушул, эгер мисалы бул жактан дагы киргениңиздерде машинанын дөңгөлөктөрү же кайсы бир тетиктерин коюп бул жакка алып кирип койсоңуздар болот экен. Бул жакта дагы местасы бар. Эми кезек үйдүн баасына келип жеттик. Кызыккандар болсо көңүлдү экранга буруп, тагыраак айтканда өтө даяр үйдү даяр бизнес менен, магазин менен кошо канча деди экен, канчага берет экен деген суроолор болсо конт коюп угуп алыңыздар. Ушул үйүбүздүн баасы бул 2 үй жана магазин кошулганда 215 000 сурап атабыз. Баасы келишебиз дагы. Баасын уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бир суроо берейин эми үйдүн ээсине. Болгону бир эле суроо. Үйдүн документи кандай? Үйдүн документи полностью бүткөн, таза, баардыгы ушу закон түрүндө. Закон түрүндө. Мен айткандай. Жанагы айтып кеткендей эле закондуу түрдө. Закондуу түрдө баардыгы бар. Эми баасы 215 000 дегенден кийин албетте сүйлөшсө болот да. Эми бир аз сүйлөшсө болот. Эми кандай десем. Эми баасы ошо 215 000, баасын эми бир аз сүйлөшөбүз, көп эмес. Мен эми сөздү кыскартайын, көп эле убакыт өтүп кетти. Биздин чыгарышты ар дайым көрүп турган көрүүчүлөрүбүз, сиздерге дагы деле болсо жаңылыктардан көрсөтүүнү улантабыз, тажабайбыз. Сатылып аткан үйлөр болсо биз аркылуу рекламаны берсеңиздер болот. Үйдүн дареги дагы бир жолу мен сыртка чыгып айтып кетем сиздерге. Конт коюп дагы бир жолу угуп алыңыздар. Мына ушул азыркы мен чыккандагы тур узун көчө бул Тойгонбаева. Ал эми үйдүн дареги мына ушул Эконом Плюс деген магазиндин дареги 36 деп издейсиздер. Ушул эле 4 көчөнүн кесилишкендеги көчөнүн аты Осмонова. Ал жагынан киргенде 33-чү дарек. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Үй боюнча мына ушул 2 номер бар. Ушул номерге чаласыздар. Эсе сиздерди ушул эшиктен күтүп алат.